Нурбек ат башынын атрибуту. Нурбектин жумушу аптанын жума күнү кызыйт. Себеби ал саткан гезит ушул күнү чыгат. Нурбек ат башынын борбордук базарын, деги эле айылдын элин маалымат менен камсыздайт. Нурбектин гезит сатканына быйыл туура 23 жылдан ашты. Аны алыстан эле үнүнөн таанып, гезит алайын деп акчасын камдап тургандар көп. Анын гезит сатуу өзгөчөлүгү ырдап саткан. Негизи 5-күн болгонун ушул баладан билебиз да, эртең менен кыйкырыгынан. Бүгүн 5-күн турбайт, баягы күндү унутуп калган күндөн 5-күн келиптир, баягы Нурбектин үнү чыгып калыптыр деп анан газета алабыз. $400 500 данага чейин гезит сатып 3000 сом пайда табат. Кандай болду Нурбек аке? Жакшы. Канчаны саттыңыз? Өлүнү саттым. Акчасына үйүнө тамак аш алып, көбүн апасы алган насыяга төгүп берет. Үйү борбордук базардан алыс болгондуктан эшек минип гезиттерин артынып келет. Апасы краски сатып турчу. Анан жалгыз эле акчаны көп билбейт, бирди гана сомдукту айтып берчү. 5 сомдук 10 сомдук болсо жок мындай акчаны алып алган экен. Өсөп жүргөн анасы көндө акчаны менден айтасың. Шекер бүгүн Нурбек үйүндө ата-энеси, аялы жана 2 уулу менен бирге жашайт. Ата-энеси пенсия алганы менен үйдөгү киреше булагы Нурбектин тапкан акчасы. Ал атасына машина алып берип, атасынын үйүнүн чатырын жаап берген. Анан бир күнү базарга чыгырышты. Базарга келе калдык. Анан базарга барсам анан ошол жерден могу машинаны аласыз деп, мен алайын деп анан ушу байбичем экөө алып берген экөө. Эми 2 уулуна там салып берсем деген кыялы орундалса экен деп тилеп турган чагы. Кичинесинен оокаттын айынан базарда жүрүп бутуна суук тийгизип алып, азыр 2000 сом жөлөк пул алат. Аялы Гулинанын да кулагы жакшы укпагандыктан анын жөлөк пулу 1000 сом түзөт. Ысык суукта жүрүп ден соолугунан айрылган Нурбек 10 жылдан ашык өзү саткан гезиттин ээлери эптеп киоск ачып бергиле деп бир нече ирет суранганы менен майнап чыккан эмес. Антсе да бала бакырасын, ата-энесин багуу үчүн кара жанын карчуруп гезит сатууну токтотпойм дейт.